Чептин ичиндеги турмуш кандай болот деп сурасам, жергиликтүүлөрдүн бири айтат, албетте бул жакта жашоонун өзүнүн плюс жактары да бар жана минус жактары да бар дейт. Достор, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Ичан-Калага кирген 4 башкы дарбазанын бири. Бул дарбаза бакча дарбаза деп аталат. Көбүнчөсү Ичан-Каланын ичиндеги жашоочулар мына ушул дарбазадан киришет. Бул жер жалаң эле музей комплекстери эле эмес, кадимкидей жай турмушта жашап жаткан тургундар да бар. Ушул жерде төрөлүшөт, өсүшөт, өмүр сүрүшөт, үйлөнүшөт. Ушул жерде өмүр аягына чейин жашап, короо жайын өздөрүнөн кийинки урпактарына калтырып кетишет. Кадимки адамдар жашаган үйлөр да арбын. Бирок мыйзам боюнча чептин ичиндеги жашоочулар өздөрү каалагандай үй куруп, сыртын каалагандай жасай албайт экен. Мыйзам боюнча үйлөрдүн сырткы көрүнүшү байыркы курулуш стилинде болушу керек экен. Шарт ошондой экен. Сырты ылай шыбак менен шыбалып, айнек терезелер, дарбазалар жыгачтан кыскасы табигый курулуш болушу керек экен. Мисалы, мен мына бул үйдө жашап жатам. Сырты ылай шыбак менен анчалык люкс көрүнбөгөнү менен үйдүн ички дубалдары кадимки бышкан кыш менен курулуп, тагыраагы евро ремонттолуп курулган. Ичинде даараткана, душ, ысык суук суусу менен, кондиционер, бүт заманбап эмеректери менен. Мына бул үй сыяктуу бышкан кыш менен курулуп жатат. Курулуп бүткөн соң сырты ылай дубал менен көтөрүлүп, ылай менен шыбалат. Эгер пластик терезелер коюлса, сырткы жагы сөзсүз жыгач менен тосулушу керек. Мына ушундай чектөөлөрдүн айынан бул жердин жашоочулары чептин ичинде жашоо минус жагы деп айтышат. Ал эми плюс жактары бул үйлөрдүн көпчүлүгү мейманкана, хостел сыяктуу конок үйлөрдүн ролун да аткарат. Тургундардын башкы киришеси мына ушул туристтер менен жан багышат. Кол өнөрчүлүк кылып туристтерге сатышат. Арасында муунга өтүп келген устачылык өнөрлөрүн аркалагандар да бар. Килем согушат, эзергекчилик кылышат. Бул жердегилердин жашоосун ичинен билейин деп атайын чептин ичиндеги конок үйлөрдүн бирине жайгаштым. Чынында эле кадимки шаардын эле жашоосу, көчөдө балдар ойноп, кимдир бирөө эртең менен кечинде жумушка шашып, кадимкидей жай баракат турмуш өтө берет экен бул жерде деле. Кара кум чөлү менен Амударыянын ортосунда, дең эле мебелеп жаткан чөлдүн ортосунда жайгашкан Хорезм аймагы Өзбекстандын эң эле ысык аймагы болуп эсептелет экен. Жайдын ысыгында азырда күн мээни кайнатып турган учуру. Бирок жергиликтүүлөр байыртадан эле курулуш ыкмаларын ыңгайлаштырып курушкан экен. Мына бул саман кыштары менен курулган үйлөрдүн ичи жайдын ысык аптабында аябай салкын. Ичан-Каланын ичиндеги дээрлик 20 музейге билет алган элем. Билет мына ушундай болот экен. Бул жерде картасы менен берилген. Билет баасы чет элдиктер үчүн 200 000 өзбек суму. Кыргыз сомго айлантканда 1300 сом болот экен. Ал эми жергиликтүүлөр үчүн 50 000 сум. Биз төлөгөн баанын 25%-ын гана төлөшөт экен. Бул музейлерге кирмейинче чыныгы Хиваны көрдүм деп айта албайт экенмин. Себеби дал ошол музейлердин ичинде чыныгы Хиваны көрүүгө болот. Өтө баалуу мурастар, өтө кызыктуу материалдар. Ошол музейлердин ичинде. Что-то фильм идет, что ли? Сөзсүз кириш керек. Келгенден кийин дагы бир жакшы жери, мындай ысыкта музейлердин ичи абдан салкын. Музейлердин дээрлик баары илгерки медреселердин имаратында жайгашкан. the century
calendar week mainly focused on astronomy, mathematics. Себеби ичен каланын ичинде окуу борборлор, медреселер абдан эле көп жана бири-бириге абдан эле жакын. Кайсыл бир доорлордо, кайсыл бир замандарда бул илимдин борбору болгонунан кабар берет. Абдан көп медреселердин түрү абдан көп. Ал эми курулуштардын баары жайдын ысыгында салкын. Ал эми кышкы суукта жылуу болгон кандайдыр бир архитектуралык ушундай бир ыкмада курушкан бул жергиликтүүлөр. Чынында эле жайдын ысык аптабында ичине кирсең кудум кондиционер жандырып койгондой салкын да. Ал эми жергиликтүүлөр айтат, кышында суукта ичүү жылуу болот дейт. Мына ушундай Сонун тарыхый шаар, бирок дал ушул айларда бул жакка келүүнү мен чынында сунуштабайт элем. Себеби күн абдан ысык. Күн ысыканда могу көчөлөрдөгү таштар, кыштар кызыйт, ысыйт. Ал эми кечинде селдеп чыкканыңда кадимкидей тап берет. Кадимкидей ысыган таштардын жылуулугу сага келет да. Ысык шамал уруп турат. Кыйын албетте. Кыйын бул жака келүү үчүн менимче ушул эрте жазда жана август айларынын аягында, күзгү айларда келсе болот деп мекендештериме, жедештериме сунуш кылар элем.